Мен жөн эле катардагы мугалим болгум келбейт. Сабак өтүп эле анан кетип үйгө барып жатып кайра туруп. Катардагы мугалим болбостон өзүнө талапты катуу коюп, изденип, билгенин кесиптештери менен бөлүшүп, билбегенин алардан үйрөнүүгө делгер мугалим Гүлнара Жамангулова максаты 21-кылымдын талаптарына ылайык азыркы муундун балдарына сапаттуу билим берүү. Педагогдун айтымында сабагын ар бир темасын практика жүзүндө көрсөтүп, керек учурда лабораторияда өтүү зарыл. Кыйыштырдын эки түрү бар. Окулировка анан капулировка деген эки түрү бар. Биз азыр капулировканы кылыш үчүн көрдүңүзбү, мону кыйгачтан мондайдан кыркып алабыз. Өзөгүн көрүп атасыңарбы, кыйгач болуш керек. Эгер мондайдан түзүнөн кыркып салсак, биз буга бириктиргенде эмне болуп калат? келбей калат. Туура келип түшүп калышы мүмкүн. Анан бүчүрлөр минимум 3 болуш керек. Мисалы бул жерде мына 3 бүчүрү турбайбы, бирок бул жерге доо кетсе 3 тең чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз рисковать этпей мына могул 3-өнү калтырабыз дагы. Андан кийин биягын кесип салсак болот. Себеби муну калтырып салсак эме болуп калат да, Өспөй калышы. Монун баардыгына булануу кетет дагы, чирип калышы мүмкүн. Ошол себептен биз эмне кылабыз? Могул жагын кесип салабыз. Кесип салып туруп, муну обработка кылып, чайыр болот атайын. Бакча чайыры деген, ошо менен обработка кылып коебуз. Бул жалгай турган өсүмдүк, бул кыюу асты деп коет, билесиз. Алып келебиз дагы, вот, мынакей. Муну бириктирип туруп, андан кийин Чаттап турдап баштайбыз. Могул бакча чайырын сүйкөйбүз, обязательно бакча чайыры сүйкөйүшү керек. Азыр мынакей. Эгерде бул жакшы жазаган болсо, эчтеке болбойт. Тиякта көк сиренди алып келип атасыз, бул үстү ак сирен болуп өсүп калат. Жана мичуриндин багы бар деп айтпадым беле, ошол сыяктуу. Разноцветный болот. Ал эми окулировкада болсо, биз кыйык астына момундай Т түрүндө кесебиз. Мынакей. Мына Т түрүндөгү кесип алабыз дагы. Ушул жерге бүчүрдү алып келип коебуз. Мына могу жердеги эле бүчүрдү алалы. Вот бүчүрдү бир аз эт менен кыркып алабыз дегенбиз, көрдүңөрбү? Мындай кылып туруп эт менен кыркып алабыз. Анан ушуну алып келип туруп, могул жерге ортосуна салабыз. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бир чаттайбыз, үстүнөн да бир чаттайбыз. Анан үстүнө кесип деле койсок болот. Өтө жаап тааш керек да. Могу бүчүр самый главный сыртка чыгып туруш керек, Мынакей мунусун алып салабыз. Шаардын эки жеринде жайгашкан эки мектепте үлгүрүп иштеп жатканына, жасаган иштерин көрүп, сүйлөгөн сөздөрүн уккан соң таң калбай деле калдык. Билим КЖ мектеби негизи химия, биология предметтери боюнча тереңдетип окуткан мектеп болгондуктан, мындагы окуучулардын көпчүлүгү келечекте дарыгер болом дегендер. Ошондуктан биология, химия сабактарын абдан кызыгып окушат. Клетка деген темада балдар өздөрүнүн оосунун ичиндеги былтыр челдин клеткаларын алып, анан өздөрү атайын мындай эмени предметтик айнекче болот. Ушул предметтик айнекчеден тазалап алышып, таякчанын жардамы менен мунун үстүнө коюп, аны микроскоптон көрүп атышат. Бул жерде 400 эсе, 1000 эсе чоңойтуу мүмкүнчүлүгү бар. Бизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул бизде лабораторияга барып, жеринен көрүп, ошол жерде музейлерге катышып, мисалы анатомиялык музейлерди кыдырып келишет, же болбосо адамга жазалуучу биринчи жардам, мисалы сууга чөккөндө кандай биринчи жардам көрсөтүш керек, же канакканда кандай биринчи жардам көрсөтүш керек деген нерселерди, же болбосо жаныбарларга жасала турган операцияларды балдар барып көрүп келишет. Бул ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар мындан мектептин өзгөчөлүгү. Ошондой эле балдардын эң негизги өзгөчөлүгү аябай ынтызар да, бирдекени көрүп билгенге. Анткени сабактардан биз жөн гана көрсөтүп, анан айтып, чийип, тартып берип кое турган болсок, балдар өзү жасаган маалда ушундай бир жана илком деп коет го, чыгармачылык менен иштешет да. Балдар аябай анан өзгөчө өзүнүн органдарын көргөндө, мисалы анатомиядан ошол шейкейдин курамын аныктайбыз, мисалы же болбосо жанагындай оозунун челиндеги клеткасын көргөндө, же болбосо чачынын мисалы түбүндөгү жана чачтын түбүн микроскоптон чоңойтуп көргөндө, өзүнүн даже тырмактарын карап көрүшөт, терилерин, өлгөн клеткаларын, ошолорду көргөндө балдар аябай кызыктар болушат. Анан бизде өзүбүздүн дарыгерибиз бар, мектептинчи. Анан ошол дарыгерине да суранып, мисалы кан деген темада балдар өзүнүн кандарын алып, ошону да изилдеп көрүшкөн да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан менин оюмча бала качан гана жаратылышты, табиятты жердигинен таанып, өзү көрүп, тажрыйбалап,
байкап көргөндө гана менимче илимди жакшы үйрөнөт болуш керек да. Кандай убакытта болбосун Гүлнара, мен кандай учурда Гүлнара мындай дегенде Гүлнара ошол жерден баарын токтотуп сага түшүнүк берет да. Эже муну мындай кылыңыз, бул жагын минтип коюңуз, тигил жагын тигинтип коюңуз. Ушул жөнөкөйлүгү. Мугалим эң жөнөкөй адам болуш керек да. Мейли сен кандай окуучуну, кандай ата-эне менен, кандай кесиптеги адамдар менен сүйлөшсөң да жөнөкөйлүк биринчи орунда деп. Ушул сапат Гүлнарада эң мыкты. Өз кесибин Гүлнарадай мыкты билген бүгүнкү күндө жаштардан аз. Учурда мугалимдерге заман талабына жараша чоң жоопкерчилик артылган. Тажрыйбалуу болсо да, улуу муундагы эски метод менен иштеген мугалимдер жаш адистерден көп жаңы ыкмаларды үйрөнүшөт. Бул албетте баатырлыкка тете дейт Гүлнара Жамангулова. Азыр замандын талабы аябай өсүп кетпедиби? Мындайча айтканда, эне ата, бала, анан коом өзү мугалимдерди жанагы электен өткөрүп атат да. Ошол электин калбырында калып калган мугалимдер бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда баатырлар деп койсо болот. Себеби ушунча биздин бүгүнкү күндө ата-энелер аябай капризный деп коет, ушунча бир көп нерсени талап кылат да. Эми бул талап кылуу заман талабына ылайык, бирок ошентсе дагы биздин мамлекеттин билим деңгээли, мамлекеттин өнүгүшү, ага дагы маани беришибиз керек. Анан мугалимдерге карата ата-энелердин талабы күч болгондуктан мугалимдер да көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк үйрөнүш керек, билиш керек, көп нерсени көрүш керек. Тек гана өзүнүн предметин билип, теориялык жактан мыкты болуу бул мугалим үчүн жетишсиз. Мугалимдин алдында өзүнүн теориялык билими, методикасы, эң негизгиси мугалимдер сырткы маалыматты, жаңылыкты, жаңыланууну кабыл алууга даяр болуш керек. Андан сырткары мугалим идеяга бай болуш керек. Ошондо гана мугалим баланын дагы, ата-эненин дагы талабына жооп бере алат. Анткени азыр окуучулардын талабы мурдагыдай эмес. Адистердин айтымында балдарга түшүндүрүп берип коюп же бор менен эле жазып берип коюп сабакка кызыктыра албайсың. Биз ошол балдардын болгон сезүү органдарына таасир этебиз. Мындайча айтканда, сүйлөп да беребиз, көрсөтүп да беребиз, жасап да беребиз, жыттап да көрүшөт, амдап да көрүшөт дегендей. Мындайча айтканда, мурун жана көрсөтмө куралдары деп биздин маалда тек гана көрүүчү, угуп эле кабыл алсак, азыр балдар ошону жасап да көрүшөт. Анан жасап көргөндө дагы ишенишпейт да, чын эле ушундайбы деп, башка бирөөнү көрүп талдап, мындайча айтканда коммуникация дагы аябай жакшы. Ошол себептен мыкты мугалим болуш үчүн бүгүнкү күндө балдардын дагы ата-эненин да тилин таап, техниканын да тилин таба билиш керек да. Себеби илим техника өнүккөн заманда элементар түрдө компьютерди эле билбесе мугалим чектеп калат. Сөз түрдө өзүнүн сабагында колдонуп турган мисалы видео материалдарды, слайддарды, презентацияларды даярдоодо кыйналат да. Ошол себептен бул мугалимдин эң негизги мындайча айтканда колундагы куралы болуш керек. Гүлнара айым мугалимдик кесипти аркалап окуучуларынын сүйүктүү эжекеси болуп келе жатканына 24 жылдын жүзү болду. Класста 40 бала болсо 40 баланын алардын ата-энелери менен тандемге келип, 40 баланын 80 ата-энеси менен сүйлөшүп тилин таап иштегенине ыраазы болбой койбойсуң. Кайсы органикалык заттар турат? Биринчиде белок, экинчисинде май, үчүнчүдө углевод. Вот тамак аш катары ушуларды алабыз, биз вот белоктор, майлар, углеводдор, анан суу, минералдык заттар, витаминдер бар. Тамак катары, азык катары сырттан алабыз да. Вот ушулардын кайсысынан энергияны көп алабыз? Нурсултан. Углеводдордун көбүрөөк алабыз, батыраак эритар менен. Вот ушул алган заттарыбыз эмнеге жумшалат? Эки нерсеге. Биринчиси курулуш материал катары, то есть биз жеген тамагыбыздан өзүбүздүн денебизди курабыз. Ушул эжеке мени кызыктырды деп айта алсам болот биологияга. Анткени сабакта аябай кызыктуу өтөт. Анан ар кайсы сабакка аябай даярданып келгим келет. Ушу биология болот дегенде эле аябай сүйүнөбүз баардыгыбыз. Даяр болуп, тынч отуруп бугабыз, көңүл бурабыз. Ушул сабакка бизди эженин дагы өтүп бериши кызыктырат деп ойлойм. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте ушул тармакта кетким келет. Биология сабагында мен деген вообще катышуучу эмесмин, даже кызыкчу да эмесмин. Мен 6 класстан келип, ушул эженин сабагынан көрүп, ушул эже сабак өткөндө кызыгып, анан мен биологияга кызыга баштадым. Анткени бул сабак негизи бизден дагы, анан мугалимден дагы тийиштүү болот. Анткени мугалим сабакты кандай өтсө, окуучу да ошондой кабыл алат.
Мисалы сабакка кызыкпаган баланы мугалим кызыктырып койсо болот мисалы. Гүлнара Жамангулова мугалим коомдогу өзгөрүүлөргө жараша күн сайын окуп өзүн өстүрүп турбаса болбойт. Мугалим болуш үчүн универсалдуу инсан болуп, анын сөзү менен иши, атүгүл кийген кийими да төп келип турушу керек дейт. Демек мугалимдин теориялык билими, методикасы, дүйнө таанымы өрчүш керек жана мугалим дайыма издениш керек. Тынымсыз, ушунча эмгекчил болуш керек. Эмгекчилдик жактан Гүлнара айым алдына ат салдырбаган адистердин катарын толуктайт. Анын билим берүүдө ар тараптуу эмгегин атоо артык болбос. Балдарга билим берүү менен бирге илим изилдеп, окуучулар үчүн бир катар окуу китептерин даярдаган авторлордун бири. Билим берүү министрлигиндеги түрдүү долбоорлор менен иш алып барат. Мыкты адис катары өзү эмгектенген мектептердеги жамаатынын сыймыгы. Алдыңкы мугалимдерибиздин бири өзүнүн кесиптештеринен бир багыт алдыда жүрөт десем мен жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндөгү билим берүүдөгү жаңы методикаларды, жаңы ыкмаларды изилдеп, изденип, ошолорду өзү гана эмес, өзүнүн кесиптештерине дагы үйрөтүп, алар менен бөлүшүп келген түрдүү семинарларды, курстарды, тренингтерди өтүп келген бүгүнкү күндүн заманбап педагогдорунун бири. Бул мугалим теориялык билими өтө мыкты, профессионалдуулук деңгээли өтө жогору мугалим деп айта алам. Себеби университетти кызыл диплом менен бүткөн, изденүү менен иштеген, азыр ошо окумуштуулук даражасынын үстүндө иштеп жатат, илим жаатында, илим жактайын деп. Анан ошол эле кезекте бул жаңылануунун үстүндө иштеген мугалим. Айрым мугалимдер бар, мисалы жаңыланууну жактырбайт, же болбосо кабыл алуусу төмөнүрөөк. Бизде Гүлнара тескерисинче жаңылануунун үстүндө иштеген мугалим. Кандай жаңы проекттер бар, кайсы жерде эмне жаңылык болуп атат, баардыгын Гүлнарадан угуп, Гүлнарадан үйрөнүп турушат биздин мугалимдер. Ошо жумасына биздин мугалимдерге өзүнүн бөлүнгөн сааты дагы бар, семинарларды өтүп турат. Министрлик менен тыгыз кызматташта. Биз буга чейин Жамангулова Гүлнара менен билим берүү долбоорлорунда иштеп келдик. Ошо азыр Кыргызстанга көрсөтүлүп жаткан телесабактардын дээрлик бир 80%га жакынын тартууга салымыбызды коштук да, башында турдук. Ошол себептен ушундай мугалимдер болгон үчүн сабактар сапаттуу деңгээлде, кызыктуу деңгээлде өтөт. Гүлнара университетти мыкты окуп, президенттик стипендияга арзыды. Кийин бүтүрүүчүлөр арасында курс боюнча жалгыз кызыл диплом алган мугалим болду. Кызыл диплом менен аспирантурага тапшырып, кайра университетке сабак берип жүрдү. Бул окуу китеби, 6-класстын окуу китеби Субанова Меликан Субановна, Ботбаева же Мира Махмутовна, анан мен ушу 3 автордун окуу китеби. Бул окуу китепти дагы жазганга 3 жылда жазып чыктык. Көп эмгек жатат ичинде. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда 4 тилде, орусча, кыргызча, өзбекче, тажик тилдеринде которулган. Азыр 12 жылдык программага кетип атпайбы, анан ошол жаңы мектеп китептерин которуп атат. Кудайым буйрса жаңыланат. Анан ошого карата бул мугалимдерге жардам иретинде ушул жердеги темаларды кантип өтүш керек, балага сабакты кантип өтүш керек деген ар бир сабактын иштелмеси бар. Аны кайра өзүнчө иштеп чыкканбыз авторлор менен бирдикте. Ошо Меликан Субанова эже экөөбүз ушул ар бир сабактын иштелмеси бар бул жерде. Бул жерде болсо ушул окуу китебине карата мугалимдерге жардам, методикалык колдонмо деп бул жерде мисалы жанагы ар түрдүү ыкмаларды пайдалануу менен кантип өтсө дагы эме болот деген нерсе бул жерде жазылган. Жардам иретинде. Ошондой эле ушуга календардык планы иштелип чыккан. Биз атайында комплекс болсун депчи. Мисалы чет өлкөдө Россияда, башка мүмкүн өлкөлөрдө бир өзүнчө бир серия болуп, комплекс болуп кетет го. Анан ошон үчүн ошондой кылалы деп анан буга календардык план дагы түзүп иштеп чыктык эле. Ошондой эле балдарга болсо атайын дептерлери. Ушул сабакты бияктан окушат, андан кийин анан мектепте, үйдө иштешет да. Бул кадимки жумушчу дептер. Жумушчу дептер дагы түрдүү баланын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга негизделген. Бул жерде схемалар бар, сүрөттөр бар, таблицалар бар, баланын даже керек болсо чыгармачылык жөндөмдүүлүгүндө өстүрө турган нерселер бар бул жердечи.